Саламатсыздарбы? Бүгүн 4-октябрь 2025 жыл. Бүгүн ушул Бишкек шаарынын Ленин районунун администрациясынын кызматкерлери жалпы Ак Ордо конушундагы 2021 жылдан кийин курулган үйлөрдү кыдырып, жеринен көрүп, аларга кагаз тараткан экен. Кагазда 10 күндүн ичинде ушул мыйзамсыз курулуп калган үйдү өз каалооңор менен бузгула, болбосо 10 күндөн кийин күч органдары келет деп кагазга так жазылган эскертүү баракчасын таратып кетишти. Бул көптөгөн үйлөргө берилген экен. Анан бүгүн ушул жашоочулар ошол кызматкерлер келип кеткенден бери телефон тынган жок. Биз дагы шаар ичинде жүргөнбүз иштер менен. Анан келип көпчүлүгүнө дагы жолуктук, сүйлөштүк, кагазын дагы окуп көрдүк. Алар болсо ушул былтыр же мурдагы жылы же бүгүнкү күнү дагы курулуш кылып, стройка кылып аткан жерин токтотсун, болбосо өз каалоо менен бууз деген билдирүүнү уккандан кийин алардын кадимкидей денесине муздак тер басып, маанайы түшүп, мындай жүрөгү оорулуу болуп, өзүлөрүн аябай ыңгайсыз сезип атканы көрүнүп турду. Эми биз ошону шашпай тизмектеп айтып көрөлү деп биз атайын видео жасап аткан учурубуз. Жалпысынан алганда биз биринчи мына могу сүрөт мисал келтирип алып койдук. Мына бул сүрөттө мону кармап койсоңуз. Мисалы бул Ак Ордо дейли, жалпы Ак Ордо конушу деп түшүнөлү. Дрон менен тартылган. Ошондо ушул үйлөрдүн арасындагы мына могу пустой, мына могу жер бош, мына ушул бош жерлерге бүгүнкү күндө жалпы уруксаат берилбей жатат. Ал эми кээ бир үйлөр могунун арасындагы бул үй мисалы үчүн же бул болобу 2021ден кийин көптөгөн үй курулуп калган. Ошолорго кагаз таратылды да. Ал эми бул Ак Ордо мына мындай жалпы рамка түрүндө мына архитектура чийген ген план түшкөн. Ушуну доскага дагы чийип көрсөтүп койсок азыр, сенемдирээк болсун. Келиңиз микрофонду так болуп. Доскага көрсөтүп койсоңуз, бул мисал келтирип айттык. Саламатсыздарбы? Менин атым Жолдош Турдубаев, ушул Ак Ордо 3 кошун жашоочусу. Ушунан кечке чейин элдер президентке кайрылуу кылабыз, президентке биздин маселебиз жетпей жатат, ушуга чейин кетип ала албай кыйналып элдер келишкен. Ошол боюнча урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге ушул өзүбүздүн ушу жалпак тил боюнча сизге түшүндүрүп берели. Сиз бизди толук түшүнөсүз деген ниеттебиз. Бул Ак Ордо жаңы конушу. Монун ичи. Бул Ак Ордо 3 жаңы конушу 2009-жылдан баштап сатылып, 2021-жылга чейин толук сатылып бүткөн бул жерлер. Элдер жашап, 2021-жылы ноябрь айында өзүңүз Ак Ордо 3кө келгенсиз. Ошондо ушул жерлерди мунапыстын негизинде китеп берилсин деп уруксат берилген. Ошол күндөн баштап ушул Ак Ордо 3 жаңы конушунун ген планы бекип, карталары бекип, архитектура ушул участоктардын баарына архитектурный номерлер берилген. Анан белгилеп кетүүчү жагдай, ушул Ак Ордо 3 жаңы конушундагы жалпы контурлардын баарына Минсельхоздон айдоо жерге жараксыз деп корутунду да чыккан. Анан 2022-жылы мунапыстын негизинде китеп берип баштаганда, башында баарына берип баштаган, кийин акимият токтотуп койгон пустой жерлерге, жанагы 2022-жылдан кийинки салынган үйлөргө. Эмне дегенде, премьер-министрдин каты келди бизге. Убактылуу бул жерлерге бербей тургула деп. Ушуга чейин акимияттагын баары биринчи салынып калган үйлөргө берели, экинчи этап менен ошол 2022-жылдан кийин салынган үйлөргө, ошол пустой участокторго беребиз деп азырга чейин ушуга чейин келди. Тактап айтканда, шаарга өткөндө дагы ушул жерлер китеп ала албай жатышат. Эми бүгүнкү күндө 2021-жылы ноябрь айында сиз Ак Ордого келген учурда 90% үй салынып калган болчу Ак Ордо конушуна.
10% элдер сала элек болчу. Бирок ошол участоктардын баарыны элдер өзү ушул Россиялап, өзүнүн ушу тишинин кирин соруп жүрүп карапайым элдер ушу сатып алган участоктары. Андан кийин эмне болду? Китеп бербеген мезгилде жанагы үйдөн кыйналган жарандарыбыз баары жанагы шахматный жерлерге үйлөрүн салып жайгашып, азыркы күндө Ак Ордо жаңы конушу 100% баары салынып бүткөн. Ген планы чыккан, кайсы жерден көчө болуш керек, кайсы жерде газ өтүш керек, кайсы жерден канализация өтүш керек, баары такталып чыгып, баары отурукташып элдер шаарга өтүп, китеп алгандар баары шаардын пропискасына коюп, мындайча айтканда бир айыл болуп эле жашап жатабыз да азыркы күндө. Анан ушул бүгүн эле Ленин администрациясынан келип, ушул жердеги шахматный тартипте калган, мына баса белгилеп айталы, шахматный тартипте калган, бош калган, же болбосо 2022-жылдан кийин салынып калган үйлөргө өз ыктыярыңар менен бузгула, болбосо чара колдонуп өкмөт бузабыз, бул прокуратура ушундай бизге жолдомо берди деп келип мынакей элдерди көбү давление болду, орукчандар. Эми элестетип көрүңүздөр, бир үй салыш үчүн канча адамдын өмүрү кетет бул үчүнчү. Президент Рахмат ушуларга мунапыс берип, элдер китебин алды. Ушул жердегилер дагы жакында өз китебибизди алабыз, буюрса үйлөрүбүзгө ээлик кылабыз деген ниетте отурса, бүгүн мына келип ушундай суук кабарды берип элдерге кетишти. Бул деген ошол прокуратуранын дагы, акимияттын дагы ушул Ак Ордодон кабары жоктугун билгизет. Ушундан пайдаланып айтат элек. Тийиштүү органдар Ак Ордого келип бир кыдырып жеринен көргүлө. Бул жерге огород айдай турган жер жок бул жерде. Баары үй салынган. Эми президентибиз 2022-жылы 8-апрелде өзүнүн указын чыгарган. 2022-жылдан нары үлүш жерлерге үйлөр салынбасын. Эгер салынса, укуктук баа берилсин деп. Туура. Бирок президентибиз айткан жерлер Ак Ордо контуру бул ген планы бекиди. Эми мунун сыртындагы контурлар бар да, пустой үлүш жерлер. Ушуларга үйлөр салынбасын деген маанеде чыккан ал. Мынакей. Мынакей мисалы үчүн ушулга мындай десеңиз, мына могу карта менен айта кетейин. Мына азыр жолдошубуз ошол жерге келди. Мына президент Садыр Нуркожоевич ошол пустой жерлерге үй салынбасын деп айтканы мына могу картадан так билинет да. Мына мисалы кармасаңыз, ону жалпы Ак Ордо дейли. Мына ушунун ичинен арасынан могу сыртка чыкпасын деп атат. Мына бош үлүш жерлер. Могу үлүш жер мына, могу тала. Ээн тала эрмечөл. Мына ушул жерлерге үйлөр салынып кетпесин көзөмөлгө алгыла деп мыйзам чыгарып атат. Ал эми президент айткан жок, могу айылдын арасындагы, үйдүн арасындагы могу контурдун ичиндеги айыл чарба министрлиги айыл чарбага жараксыз деп корутунду чыгарган жерлерди көзөмөлдөп, могу үйлөрдүн арасындагы элдерди барып азапка салгыла, жүрөгүн ооруткула, кагазды тараткыла деп айткан эмес. Президент мына могу бош айдоо жерди айтып атат. Ал эми бүгүнкү күндө түшүнбөстүктүн айынан ушул үйлөрдүн арасындагы кечээ былтыр мурдагы жылы бүгүнкү күндө курулуп аткандарды бузгула деп атат. Бул деген өтө нааразычылык болуп атат элдин арасында. Эми урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз деле мына карапайым элдин арасынан чыккан президентсиз. Эми элестетиңиз, ушул айылдын ичиндеги шахматный түрдөгү калган үйлөрдү бузуп, ал жерди айдоо кылганга мүмкүн эмес, такыр мүмкүн эмес ал. Мүмкүн эмес. Бул жерге арпа себе албайсың. Суу да келбейт бул жерге. Бул жердин түйүнөн суулар өткөн, ар бир көчөдөн могу элдер иче турган суулар өткөн, жанагындай колесолор коюлган. Бул такыр айдоо жерге мүмкүн эмес. Эгер ошол Минсельхоздун корутундусуна макул эмеспиз деген прокуратура, генеральный прокуратура болсоңор, келип Ак Ордонун ичин аралагыла. Көргүлө көзүңөр менен. Бул жер шаар болуп калган. Бул жерде андай айдоо жери деген такыр мүмкүн эмес, жок. Бул деген президенттин жөн эле президентти саботаж кылып аткан нерсе бул. Ушуну такыр жеткире албай койдук. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн ушул элдер дагы чогулабыз, президентке кайрылуу жасайбыз дегенден биз мына Мирбек Осмонов экөөбүз жок, биз мына жалпак тилде өзүбүз мындай
түшүндүрүп берели. Эмне үчүн келип алып туруп айылдын ичиндеги шахматный калган үйлөрдү бузабыз деп атышат деп. Эгер бузабыз десек 2000 үйдү бузуш керек. Бул деген 2000 жаран көчөгүдө калды деген түшүндүрөт. Ооба. Себеп дегенде ушул айылдын ичиндеги, могул жалпы контурдун айылдын ичиндеги 2000 үй курулган. Бирок ошол 2000 үйдүн ээси жарым өмүрүн Россияда, чет өлкөлөрдө чыгып, жарым өмүрүн ардамандан ушул турак үйдү курган. Ал эми улуттун келечеги бул улуттун саламаттыгынан башталат. Бүгүн биз элдердин ошол бир кагаз менен жүрөк оорлук кылдык. Көл шал кара терге чүрдүк. Көбүнүн кан басымын көтөрдүк. Демек биз өзүбүздүн коомду айыктырбай, өзүбүздүн коомду оорлук кылып алуу коркунучунда турабыз. Ошондуктан өтө маанилүү нерсе бул. Ошол 2000 үйдүн ичинде ар бир үйдө 4-5 адам жашайт. Ошолордун келечегин ойлойлу, анан ушу элдердин ушу айыл ичиндеги үйлөрдүн арасындагы эч кандай экиге бөлбөй эле уруксатты бериш керек. Ал эми президент айткан нерсе бул айыл ичинен сырткары ээн талай эрме чөлгө чыккандарга, могу жерлерге уруксат бербеш керек. Абдан көзөмөлдү күчөтүш керек. Ушу элдин атынан сизден, урматтуу Садыр Нуркожоевич, абдан суранабыз. Ушул Ак Ордонун ичиндеги шахматный тартипте калган жерлерге уруксат бериңиз. Элдер дагы өз китептерин алып, азыркы күндө мына цифрализация деп, ал үйүнүн документи болбосо ал баласын да мектепке киргизе албайт, өзү да учетко отура албайт, мектепти бүтүп аткан балдарына паспорт ала албай элдер абдан кыйналып жатышат. Ошон үчүн сизден суранабыз, ушул Ак Ордо жаңы конушунун ичиндеги шахматный тартипте, мына баса бергиле, шахматный тартипте калган 2022-жылдан кийин салынып калган шахматный тартипте ошондой үйлөргө уруксат берип коюңуз. Бул жерге архитектурадан ген план бекитип, архитектурный номерлери ар бир участокко баарына берилген, берилбей калган участок жок бул жерде. Архитектурный номер албаган. Эми Ак Ордонун картасынан сырткары моундай үлүш жерлерге салынган болсо, аны коргоп калышыбыз керек. Бирок тилекке каршы Ак Ордодо андай жерлер жок. Жаңыдан үлүш жерлер ачылып, ал жерге салынып кеткен. Ген пландан сырткары курулган жерлер жок. Ошон үчүн терең сизди урматтоо менен суранабыз. Ушуларга уруксат берип коюңуз. Анан ушул акимияттын дагы ушундай элдерди таркатып, үйлөрүңөрдү бузабыз дегениге дагы мындай бир укуктук баа берилиш керек. Бир маселе бар. Мисалы, Военный Антоновкада Воз деген конуш бар. Ошол жерге жана Үмүт конушуна ошол жердегилерден ушундай шахмат түрүндөгү бош жердин бардыгына уруксат берилген. Элдер арасында мындай суроо туулат. Эмне үчүн Военный Антоновкадагы Воз конушуна жана Үмүт конушуна бош жердин баарына уруксат берилет дагы, башка конуштарга, рамканын ичиндеги башка конуштарга уруксат берилбейт. Калгандары эмне Токолдун баласыбы деген суроо болуп атат да. Демек, ошо Садыр Нуркожоевич ошо Воздун активисттери кабыл алып сүйлөшкөндө эки конушка уруксат берген дагы, Ак Ордо сыяктуу конуштар калып кеткен ошол бойдон. Ушул дагы өтө маанилүү нерсе. Анткени бергенге жараша бардыгына уруксат берилиш керек. Биз толук жана жеткиликтүү кылып айтып бердик окшойт. Эгер бир мүмкүнчүлүк болсо ушул президенттин иш башкармалыгы бизди кабыл ала турган болсо, ушул кадастрдын кадастрдан алып барып, ошол жерден көрсөтүп тастыктап беребиз. Ооба. Бул Ак Ордо конушу жалпы 1000 гектарды ээлейт. Бишкек шаарынын четиндеги бүт жаңы конуштардан чоң. Ошондой эле ар бир контурда ушундай ген план, архитектура чийген, бүт бардыгы жайгашкан. Ал эми мындай үлүш жерге чыгып кеткен, андай Ак Ордодо кезиктирүүгө мүмкүн эмес. Биздин айтып бергендерибиз так туура түшүнүктүү болду деп ойлойбуз. Мен Ак Ордонун жашоочусу Мирбек Осмонов жана Жолдош Турдубаев болду. Саламатта калыңыздар.